Эми Бишкекте жол кире транспорттук карта менен төлөнүшү мүмкүн. Коомдук унаада электрондук карта аркылуу төлөө системасын киргизүү демилгеси мэрияга таандык. Буга байланыштуу документ даярдалып, коомдук талкууга коюлду. Жүргүнчүлөр электрондук билетине телефонго бирдик жүктөгөндө эле акча салып, коомдук унага түшкөндө дал ушул карта аркылуу төлөм жүргүзө алышат. Бул үчүн автобус, троллейбус жана маршруттук таксилерде валидатор деп аталган атайын жабдык коюлат. 2016-жылы биз баштаганбыз. Бул багы шаардын транспортунун өнүктүрүү боюнча реформалуу деген биз проектибиз бар. Ал проект биздин биргелешип жасап атабыз бир нече донорлор менен. Акчанын баарын тең азыр бир нерсесине донордук акча издеп атабыз. Анан анча мынчасын өзүбүз деле төлөйбүз. Азыркы тапта Бишкек шаарында бир күндө каттамга чыккан 3000ге жакын маршруттук таксилер бар. Автобус жана троллейбустардын ичинен жүргүнчүлөрдү туруктуу ташкандары 200дөн ашат. Демек баш аягы 3200 валидатор талап кылынат. Мындай жабдыктын орточо баасы болжол менен $100 түзөт. Электрондук билетти ишке киргизүү үчүн жок дегенде эле 22 миллион сом талап кылынат экен. Буга биз тендер конкурс уюштурабыз. Ошол жерде бир инвестор уже как оператор деп коелу, бир компания утуп алса, ошол компаниянын мойнунда болот. Ошол компанияга биз бир тендер уюштурган жатабыз. Ошонун негизинде анан буну баягы коомдук транспортко киргизебиз. Азырынча жүргүнчүлөр пайдалана турган электрондук картанын баасы канча турат белгисиз. Бирок транспорттук карталар бир жолу, көп жолу жана дайыма колдонууга жарагандай кылып чыгарылат. Эгерде коомдук транспорттарда автоматташтырылган система киргизиле турган болсо, анда ар бир жүргүнчүдө транспорттук картанын болушу шарт. Мында автобус, троллейбус жана маршруттук таксилер үчүн өзүнчө тарифтер бекитилген. Мисалы, бүгүнкү күнү автобустагы жол акынын баасы 8 сомду түзөт. Жол киренин акталай эмес төлөө системасы алгач автобустарга жана троллейбустарга киргизилет. Андан соң маршруттук таксилер дагы төлөөнүн жаңы түрүнө өткөрүлөт. Азырынча бул демилге көпчүлүк жүргүнчүлөр тарабынан колдоо табууда. Таксилер болот болуш керек менимче. Эми кээде чөнтөк такси жок болуп калат. Кээде болуп калат. Ошондой кетти туруп. Анан карточкаң жүрсө кете бересиң да, берип кой. Жакшы эле болот болуш керек. Бул аябай эле жакшы болот эле. Мисалы үчүн кээде автобустарга акчабыз майда болбой калганда крупный акча берсек алышпайт да, урушат. Анан андай болсо аябай жакшы болот эле. Шаарда жашаган эле ошондой болуш керек да. Бардык жерде эле цивилизованный өлкөлөрдө ушундай болуп атпайбы? Биз да ошого жетишиш керек. Жол кире төлөө тартиби автоматташтырылса, айдоочулар үчүн да ыңгайлуу дешет демилгечилер. Анткени көбү жүргүнчүлөрдөн акча алам деп алаксып, ар кандай жол эрежелерин бузуп келишет. Бирок маршруттук таксинин айдоочулары жаңы системанын ишке киришине караманча каршы. Биз, например, күнүнө май куябыз, запчастка карабыз. Запчасттар азыр кымбат ачыгын айтканда. Дөңгөлөктөр кымбат. Машинаны караш керек. Анан андай болуп калса, билбейм кандай болот. Ал жокта ал карточка, например, анда эле иштеген акчабыз бизге чөнтөккө түшөбү жокпу анда? Мэрия кызматкерлеринин айтымында жаңы система жыл аягына чейин киргизилиши мүмкүн. Бирок каражат табылса гана. Эгерде инвесторлор акча бөлүүдөн баш тартса, анда аталган долбоор ара жолдо калышы ыктымал. Нурзата Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.